Hey, what's up everyone? Welcome to another class, and today we're looking at direct speech and reported speech. So let me go ahead and explain to you in very basic terms what this topic means. Sizlerge жөнөкөй сөз менен, жөнөкөй терминдер менен түшүндүрөйүн. Бул тема эмне жөнүндө? Бул тема туура жана кыйтылган дейбизби, бирок орусча айтканда прямая, непрямая речь деген билдиребиз да. Мисалы үчүн бирөөнүн сөзмө сөз айтканын тырмакчада, мисалы үчүн ал айтты, да, кош чекит, ал айтты, кош чекит, жана тырмакчада айткан сөзүн сөзмө сөз түп-түз кылып кандай айткан болсо ошондой айткан, бул түз сүйлөм дейли. Эми ал мындай деди деп түзмө сөз эмес, кош чекитсиз эле ал үйдө эмесмин деп айтты, же болбосо ал убактысы жок экен деп уже түшүндүрмө кылып айткан, бул reported speech деп коебуз да. То есть ушул тема direct speech жана reported speech. Англис тилинде бул мындай белгиленип эле турат да, сразу түшүнсө болот да, бул direct speech, а бул reported speech. Кыргыз тилинде мен байкадым, андай жок экен. Ошого мисалы үчүн мен силерге бир сүйлөм айтам. Менин убактым жок. Мен иштеп жатам. Эми муну бирөө, менин иним барып бирөөгө менин агам айтты, убактым жок деп айтты. Мен иштеп атам деп айтты деп гана report кыла алабыз да, башкача болбойт. Орус тилде, англис тилде мисалы үчүн аны түздүү кыяша кылып туруп айтса болот. Мисалы үчүн орус тилде у меня нет времени, я работаю деп мен айтсам, аны бирөө иним барып башка бирөөгө он сказал, что у него нет времени, что он работает деп айта алат да. Англис тилде деле ошондой эле. So, and today we're talking about that. Ошондуктан бүгүн биз ошол жөнүндө сөз кылабыз. So, биринчи эрежесин түшүндүрүп кетейин. When you change direct speech to reported speech, verbs in particular tense almost always go back to past one tense. So, direct speech to reported speech кылыш үчүн ошол direct speech'тин сүйлөмүнү өткөн чакка өткөрөбүз. Кандай түрдө, кандай формулада болбосун, бир өткөн чакка бир кадамга өткөрөбүз да. So, мисал үчүн, so present simple changes to past simple, present continuous change to past continuous, past simple to past perfect. Present simple болсо past simple өтөт, present continuous болсо past continuous өтөт, past simple болсо past perfect өтөт. Мен бул жерде бир мисал келтирдим. Мисал үчүн, direct speech бул мындай. Точно сөзмө сөз айткан сөзүн айтып атат. He said, он сказал да, I don't have time, I'm working. То есть бул анын ким айткан болбосо дагы анын точно айткан сөзү. I don't have time, I'm working. Мен убактым жок, мен иштеп жатам. Эми муну бирөө ал мынтип айтты деп айтып берсе бирөөгө. Reported speech. He said that, бул жерде that'ты кошсо болот, же кошпосо деле болот. He said he didn't have time, that he was working. Да? Он сказал, что у него нет времени, что он работает. Көрдүңөр, бул уже непрямая речь, непрямая речь. Бул көп болот. Мисалы үчүн, дайым бирөө айтканын башка бирөөгө айтыш керек болсо, айтабыз да, ал үйдө эмесмин деп айтты, же болбосо, он сказал, что он не сможет. He said that he couldn't do it. Он сказал, что он не придет. He said that he wasn't going to come, да? Или и так далее. Ушундай эми мисалдар көп, учурлар көп. Именно ошолорго direct speech, reported speech колдонот.